Бул жомок бөбөктөргө арналат. Жалкоо таранчы. Ал күнү таранчы түгөйлөр конокко бармак. Балапандарын жалгыз калтырбаш үчүн улгайып калган кошунасын чакырышып, уядагы балапандарды карай турушун өтүнүштү. Кошунасы аларга макул болуп, суранышты четке каккан жок. Ансыз деле ал кичинекей балапандарды көптөн бери көрө элек эле. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуу үчүн уяга учуп келди. Сары ооз балапандар байбиче таранчыны көрүп аябай кубанышты. Дароо анын жанына келишип, кызыктуу бир окуя айтып бериңизчи деп чурулдай башташты. Улгайган таранчы башынан өткөн окуяларды баяндап, өзү айткан сөздөрдөн өзү да рахат алып жатты. Кээде кичинекей көздөрүн жумуп, ар кандай окуяларды эстөөгө аракет кылып жатса, кээде окуяны кызыктыруу үчүн көзүн чоң-чоң ачып, үнүн куултуп божурай берди. Таранчынын бир окуясы балапандарды аябай кызыктырды. Баары кунт коюп, аны тыңшап жатышты. Үн сөзү жок, тып-тынч кулак төшөп, баардык көздөр анын тумшугун тектеген абалда. Таранчы канаттарын каккылап алды да сөздөрүн улантты. Мен анда аябай эле жалкоо болчумун. Уядан эч эле чыкчу эмесмин. Апам мага сен эми учушуң керек дегенинде, мен али кичинемин дейт элем. Бирок аябай эле чоңоюп калган болчумун. Канаттарыма да күч болгон. Кээде бир аз гана жерге учуп чыгып, кайра эле уяга кайтып келчүмүн. Апам мага жини келип, эмне үчүн көбүрөөк учпайсың дейт эле. Мен болсо азырынча кичинекеймин. Анын үстүнө канаттарым бат эле талып калып жатат, дейм. Апам мага эч эле түшүнө алган жок. Эмнеге бир аз аракет кылбайсың? Учушуң керек. Асманда көбүрөөк уч. Анан канаттарыңа күчтүн толгонун көрөсүң, десе, дагы аракет кылчу эмесмин. Мен али жашмын деген сөзүмдү кайталай берчүмүн. Апам аябай капаланчу. Мага көптөгөн нерсени айтып, болушунча дем берчү, бирок учура алган жок. Бир күнү уядан учуп чыккан элем. Бир талдын үстүнө конуп алып сайрап жаткам. Бир аздан кийин уяма кайтмакмын. Уяда бутту асып коюп жаткан кандай сонун. Анын үстүнө апам дагы жанымда. Тамак аш жаткан жериме чейин келет. Жок, жаткан жериме чейин эле эмес, оозума чейин келет. Апам оозума салып берген тамакты жыргап жейт элем. Кыскасы, мага уяда жатуудан өткөн рахат жок эле. Ошондуктан учууну каалачу эмесмин. Бир күнү уядан алыс деле эмес жерде сайрап, апам келгиче бир аз сейилдеп турайын, айланада эмне бар экендигин карап көрөйүн дедим. Талдардын ортосуна конуп, теребелге көз салсам, көк асман мага жылмайып тургандай, булуттар канаттарын жайып алган куштардай болуп асманда учуп жүрөт. Мен мындай сонун кооздуктарга суктанып, рахаттанып жаттым. Бирок апам келгиче уяга кайтышым керек болчу. Анткени апам менин учуп жүргөнүмдү көрбөшү керек эле. Айттым го, ал убакта мен аябай эле жалкоо болчумун. Уяга баруудан да жалкоолонуп тургандай болдум. Бир аздан кийин кандайдыр бир үндү угуп, аркамды карадым. Алысыраак жакта мени көздөй бир караан келе жаткансыды. Башында аябай коркуп кеттим. Калтыраганымдан кулап калбайын деп өзүмдү токтотконго аракет кылдым. Бул деле апам сыяктуу куш экен. Менин эркелигимди түшүнөр дедим ичимден. Бирок ал караан жакындаган сайын ниети жаман экендигин сездим. Анын күйүп турган көздөрү бар эле. Мени жей тургандай карап алып, шок-шорула учуп келе жатты. Өзүмдү колума алып, канаттарымдагы болгон күчтү топтоп учуп жөнөдүм. Ал мени кубалап, мен болсо качып бара жаттым. Ал караан аябай эле ылдам учат экен дейсиң. Ага кармалбайын деп жан талашып жатып, дем жетпей калды. Ал мени бир жагынан кубалап бара жатса, экинчи жагынан мен шумкармын, сени жейм деп кыйкырып жатты. Жүрөгүм оозума тыгылып, ордумдан жылбай калчудай корктум. Бирок акылымдагы бир гана нерсе эптеп-септеп качып кутулушум керек эле. Кичине эле токтоп калсам, ал мени жутуп коймок. Кудай, кантип учуп жүргөнүмдү бир көргөнүңөрдө жанымдагы балапандар буларды угуп боору эзилгиче күлүп жатышты. Анын мен качып бара жатам, ал болсо кубалап деп айтып жатып, көздөрүн чакчайтканда аны көргөн таранчылар ышшып күлүп жатышты.
Ал күнү көпкө чейин кубалаштык. Мен болсо учканды жакшы эле үйрөнүп калдым. Денемде көп эле күч бар экендигин ошол күнү көрдүм. Апамды жөн эле капалантып жүргөнүмдү түшүндүм. Көрсөм мурун эле учушум керек болчу экен. Байкуш апамды мени кыйнап бактырбай эле койсом болмок экен. Ошол күнү Шумкар мага учканды үйрөттү. Учкан кандай болорун жана ичибизде канчалык күч бар экендигин да билип алдым. Кичинекей балапандар кубалашуунун аягы эмне менен бүткөндүгүн аябай билгилери келип, анан эмне болду? Шумкар сени кармап алган жокпу? Деди балапандардын бирөөсү. Таранчы күлдү да мындай деди: мени кармаганда азыр ушул жерде жүрөт белем, акылдуум, деп жылмайды. Муну уккан берки таранчылар күлүп жиберишти. Улгайган таранчы сөзүн минтип улады. Ал күнү канчалык көп учканымды силерге айтып бүтө албайм. Ал күнү биринчи жолу алыска учушум болгондугу үчүн коркуп качып бара жатсам да кубанып турдум. Мен мындан ырахат да ала баштадым. Шумкар болсо муну сезген да жок. Мени чарчаганда багынып берет деп ойлоду окшойт. Бирок менин багынып берүүгө жана бул жарыштан утулууга эч эле ниетим жок болчу. Акыры багынган өзү болду. Бир кезде арка жагымды карасам, эч ким жок экен. Алыс жакта гана бир караан мени карап турду. Ал ошол Шумкар болсо керек. Ал бир аз капалуу көрүнүп турду. Эмне үчүн? Деди кичинекей таранчы. Албетте, мени жей албагандыгы үчүн, деди улгайган таранчы. Баары биригип боору эзилгиче күлүштү. Андан кийин деди бирөөсү. Анан эмне болду? Батыраак айта салыңызчы, деп дагы бир балапан шашылды. Андан кийин жалкоолуктан кутулдум. Апам мени ал күнү маанайымды көрүп алып аябай таң калды. Сага эмне болгон? Мурун уядан эч эле чыкчу эмес элең. Бүгүн болсо маанайың өтө эле сонун экен го. Мен апама мени карасаңыз, дедим. Апам мени карап туруп калды. Мен канаттарымды серпип, асманга учуп чыктым. Ары бери ойкуп, кайкып учуп жүрдүм. Апам болсо менден көзүн албай, таң калуу менен тиктеп турду. 1 саатка жакын ошентип учтум. Кийин уяга кайтып келдим. Апамдын сүйүнүчүн сүрөттөп бере албайм. Ал күндөн кийин уяда эч эле жаткан жокмун. Ар кайсы жактарга учуп чыгып, ойноп жүрдүм. Тамак ашымды да өзүм таап жей баштадым. Балапандар бул аңгемеден аракет кылып иштөөнүн жана учуунун кандай сонун экендигин билип алышты. Баары тең уча турган убакыт келгенде ата-энелерин кыйнабаска сөз беришти. Бир аздан кийин ата-энелери да кайтып келди. Алар улгайган таранчыга рахматын айтып, ыраазычылыгын билдиришти. Таранчы болсо эч нерсе эмес, деди. Андан кийин алар менен коштошуп, уясына учуп кетти. Таранчылардын ата-энеси алардын жүзүндөгү бактылуулукту көрүп турушту. Таранчы силерге дагы башынан өткөн окуялардан айтып берген окшойт, деди энеси. Баары тең ооба деп чурулдашты. Атасы акырын кошуналарды ойготосуңар, деп тыйып койду. Энеси болсо баскыла, жаткыла деп балапандарына канаттарын ачты. Балапандар анын канаттарынын астына киришип, уйкуга терең кетишти.